Бул эки сөз долбоору биз Ысык Көл районуна караштуу Түп районундагы Бирлик деген айылга келдик. Бул жакта биз азыр Кыргызстан эле эмес, СНГга, Азияга таанымал ушул жакта бир жылдыз кыргыздын жигити жашайт. Андыктан биз Бирлик айылына Бишкектен бери атайын жол тартып, сапар тартып келдик. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин жылдызыбыз ким экенин көрө аласыздар. Негизи эшикти жылдыздардын үйүн каккылаганда монтип каккылаш керек да. Жаңы секрет бул. О! Ассалаумалейкум, кандай красавчик. Тааныдыңыздар да, достор. Жүрүңүздөр анда. Кире берели биз? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бул ийгиликтин үй бүлөсү ошондо. Ооба. TikTok'ta ошондо сиз ачып бергенсиз. Сиз атасы болосуз. Атасы, апасы. Siz çoğ мамасы. Çoğ maması. Bul жак? Карындаштары. Менен бир тууган. Мал ийгилик менен бир. Сиздер ушундай общий круг туруп алып мындай эме TikTok тартасыздар. Келсе бийлеп коелар. Келгиле киргиле үйгө. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр, анда ийгилик үйүнө кирели, биз кубанычтабыз. Бул жак ийгиликтин ата энеси. Жакшысыздарбы? Сизге окшош экен ийгилик, Сиз да билесизби ушундай? Ийгиликтин папасы. Жабдан жакшырдайт, азырылдатып көрсөмбү? Болду анда байкеңиз. Жакшырдайт. Папасы мен чоң мамасы болом. Сиз мугалим эмессизби? Мен мугалиммин. Ошода сразу байкадым. Алма келгиле. Эне чагып коюшуна. Келгенине 10 үйүн айдан аман жылдан эсен кылайлы, айыңдай бала чакан аман кылып, ден соолук бер. Баарыңарга узун өмүр, ден соолук берсин балдар. Рахмат издеп келгениңерге. Ийгилик айтсаңыз, азыркы биздин көрүүчүлөргө абдан кызык болуш керек. Ушул ийгилик канча жашка чыкты жана канчанчы жылкы депчи өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Атыңыз кандай, фамилияңыз кандай? Мен атым Асанов Ийгилик, 2002 жылы төрөлгөм. Азыркы учурда 1-курста окуйм. Кесибиңиз боюнча? Инженер педагогика. Ушул биз чалганда биздин сунушубузду четке какпай, ушул макул болуп чакырып, үй бүлөңүздөр менен коноктогонго абдан ыраазыбыз биз. Андыктан айтсаңыз, ушул TikTok'то мындай жылдыз болуп кетем деп ойлодуңуз беле? Жок, менде андай ойлор болгон эмес. TikTok'то ачкандан кийин канча болду примерно TikTok'то отурганыңызга? Ким ачып берди эле TikTok'ту башында? TikTok'ту мен май айында ачкам, өзүм ачкам. Өзүңүз ачкансыз, Ал эми ушул TikTok'то эң биринчи просмотруңуз канча просмотр болду? 4 миллион. 4 миллион просмотр болду. Канча комментарий болду? Жазган адамдардын саны? 10 миңге жакын. 10 миңге жакын адам жазды, Ошондо сиз кандай ойлодуңузбу? Уже мени элдер таанып калыптыр, мен уже звездамын деп ойлодуңузбу? Жок. Ойлогон жоксузбу? Кандай качан сизге сезим келе баштады мындай келип сүрөткө түшкөн күн ошол сиздин биринчи видеоңуз 4 миллион просмотр болгондон кийин канча күндөн кийин келип сиз менен сүрөткө түшө башташты? Сүрөткө жакын арада эле түшө башташты. Жакын арада, Ал эми классташтарыңыз менен мамилеңиз кандай? Классташтарыңыз айтабы, досум, молодец, жакшы тартып атасың деп? Ооба, колдоп турушат. Классташтарыңыз колдоп турушат, Бул TikTok'то өзүңүз мындай идея жаратайын деген оюңуз барбы? Өзүңүз мындай жаңы идея. Аз идея ойлоп таап тарттыңыз беле өзүнчө? Жок. Сизге сунуш түшүп жатабы мындай чалып, ийгилик биз менен иштешесиңби, биз монча акча беребиз, же болбосо мону реклама кылып бербейсиңби деп? Ооба, чалып атышат. Сиз эмне деп атасыз аларга? Мага Тойбос компаниясынан чалышкан, аларга мен макул дегем. Алар эмне деп айтышты? Эмне сунуш кылышты? Биз сизге колбаса жиберебиз, колбасаны мактап, бий тартып бериңиз деп сунушташкан. Аны уже макул дегенсиз, аны жибер элек азыр пока. Ооба. Колбаса менен кызык болуп атат да, бизге кандай кылып тартышыңыз мүмкүн? Жеппи, либо колбаса менен бийлеппи? Идеяларыңыз барбы? Если идеяңыз болбосо, биз жардам бере кетебиз. Жок. Биз жардам беребиз анда буюрса, тартканга сизге. Анан ушу сиздин мен угушум боюнча сиздин биринчи аккаунтуңуз жабылып кеттир да. Ушул эмне себептен жабылып кетти? Эмне нарушенияларды кылдыңыз сиз?
Мен эчтеке деле кылган жок, мынан урдап кетишиптир. Ал TikToктон урдап да кетсе болот экен, э? А сиз урдап кеткенде мындай капалуу болуп, мындай ыйлаңыз келип, настроение болдуңузбу? Ооба. Канча күн депрессия? 1-2 күн дейт. 1-2 күндөй, э? Андан кийин кайра экинчисин качайт этиш, мындай экинчисин кайра просмотр 1 миллион просмотрга жеткириш оор болгон жокпу? Жок. Азыркы убакта силер эмнеге Инстаграмга кирбейсиңер? Инстаграмга деле кирем. А Инстаграмга жүктөйсүңөрбү видеолоруңарды? Жок. Видеолоруңарды жүктөйсүңөр, э? Эгер айтсаңыз, мындан кийинки пландар кандай болуп жатат сизде? Балким TikTok менен кетип, же телефонуңуздун маркасын айта кетсеңиз, кичине бизге кызык болуп жатат. Сиздин бийлегениңиз, движенияларыңыз абдан сонун болот элге жагып атат, бирок телефондун качествосу кичине слабыйраак болуп атат да. Эмне телефон көтөрөсүз? Redmi 6. Redmi 6, да? Эгерде сизге биздин балким катталуучулардан телефон алып берем деп белекке берсе алат белеңиз? Ооба, алмакмын. Анда достор, сиздерден суранып кетебиз. Эгерде биздин видеону ким көрүп жаткан болсо, биз ушул жака Элсомдун бардык жактын номерин жазып коебуз. Эгерде ким ийгиликке спонсор болом десе, биз ошол адамды дагы YouTubeга, Instagramга чыгарып, ийгиликке жаңы телефон алып бергенге аракет кылалы. Эгерде бирөөнүн акчасы жетпей жатса, баарыбыз чогултуп бергенге аракет кылалы. Анткени азыркы заманда TikTok тарта турганга, Instagramга кире турганга бул iPhone баарына лучше деп ойлойм. Андыктан келиңиздер баардыгыбыз чогулуп, мындай iPhone'го акча чогултуп, телефон алганга аракет кылалы, э? Андыктан ийгилик Кудай буйрса, Кудай деп туралы, буйрса сизде iPhone болуп калышы мүмкүн да. Анан айтсаңыз, ийгилик сүйгөн кызыңыз барбы? Не секрет. Жок. Болду эле ушул убакка чейин? Жок. Эч кандай сүйлөшкөн эмессиз ушул убакка чейин? Жок, сүйлөшкөн эмесмин. Неге сүйлөшкөн жоксуз? Жакпайбы кыздар? Азыркы убакта сизге жазып атат да, типа, привет, ийгилик, как ты, чё не спишь депчи. Ушинтип жазгандар менен сүйлөшүп атасызбы? Ооба. Мо айылдан барбы, мисалы, тааныш болуп, сиздин көрөрмандарыңыз келип, мындай сүйлөшүп алалы деген кыздардан барбы? Жок, айылдан жок. Бирок ким казашка кыз менен сүйлөшүп атасызбы? Жок. Каякча кыргыздар менен элеби? Ооба. Ийгилик азыркы убакта, мисалы, сиз TikTok'ту жарып жатасыз, эми Кыргызстандагы жалгыз эле сиз болуп атасыз десем болот. Андыктан сиздин видеолоруңуз уже СНГга, Азияга чейин чыгып атат да. Анан ушул кийинки максаттар кандай? Ушул жалаң эле TikTok тартмайбы же сабакты окуп, өзүңүздүн кесибиңиз менен кетмейби? Сабакты окуп, Өзүңүздүн кесибиңиз менен, э? Анан сиз жана айтып кеттиңиз го, мен ушул ырчы болгум келет депчи. Ушунча көрөрмандар карап турат, балким биздин катталуучулардан продюсер да чыгып калышы мүмкүн да. Сиз ушул жерден пайдаланышыңыз керек да. Бизден бир куплет ыр сураналы. Ошон бир куплет ырды уялбай, тартынбай биздин көрүүчүлөргө ырдап берсеңиз, сизге продюсер таап бергенге да аракет кылабыз. Анда бизди ким көрүп аткан болсо, YouTube'да азыр мындай камераны, телефонду алысыраак кылып, ийгиликке кол чаап коелу. 1, 2, 3, 4, 5. Уже 5 секундта сизге кол чаалар болду. Ийгилик кеттик анда. Өзүңүз жакшы көргөн эле бир эле куплеттерден. Сен турган жер ыйык мага бейиштей. Сени менен телегейим тегиздей. Мени кандай менет менен өстүрдүң. Балалыктын бактысынан кемитпей. Баракелде. Кеттик, еще давай, кеттик, кайра улантабыз. Апаке менин ынагым, маңдайда өчпөс чырагым. Эсенсо болуп биз менен, жайнасын гүлдөй жамалың. Абдан жакшы үнүңүз бар турбайбы? Сиз вокалдан сабак алдыңыз беле? Жок. Өзүңүз ушундай жакшы ырдайсыз, э? Мектептерде окуп жүргөндө концерттерде ырдачу элеңиз? Ооба. Ушул ырдарды ачып элеңиз дайыма? Жок. Урматтуу, ийгилик айтсаңыз. Сиз атактуу болгондо, сиздин айылда кошуналарыңыз, жердештериңиз сизди шылдыңдаштыбы же наоборот сизди молодец деп сизге дух бериштиби? Жок, мага молодец деп дух беришти бардыгы эле. Бир туугандарыңыздан болгон жокпу мындай? Эмне TikTok тартып атасың, эмнеге бийлеп жатасың дегендер? Андай болгон, бир авам тыйган болчу башында. Азыр алагаңыз кандай, каршыбы же наоборот колдоп жатабы? Жок, азыр колдоп жатат, бийлей бер деди. Бийлей бер деди, бийлей бер деди.
Андыктан азыр биз достор ийгиликтен мындай TikTok жөнүндө, Instagram баракчасы жөнүндө жана ийгиликтин таланты жөнүндө сурап кеттик. Бул менен биз бүтпөйбүз. Азыр биз ийгиликтин үй бүлөсү менен кененирээк таанышабыз. Жүр, үйүңө бара. Биз ошентип азыр ийгиликтин ата-энеси менен жана ошондой эле чоң апасы менен таанышайын деп келдик. Ийгиликтин атасы бул жактагы Бирлик айылындагы Азанчкен, ал эми атасынын экинчи аты Билал деп коюшуптур. Сиз айылдагылар баары Билал деп аташат. Жана ошондой эле биз жана угуп калдык, сизди абдан жакшырдайт деп. Ошондой эле биздин Бирликтин эң сулуу айымы, ийгиликтин чоң энеси 18 жаштагы Зурахан апабыз менен да таанышып атабыз. Баса достор, апабыздын жашы 84 экен. Бирок апабыз ушундай жап-жаш көрүнөт экен. Мен биринчи кирип келатканда бир 65-66 деп ойлодум да. Киргенде эле уже бизди апа мындай тамаша менен күтүп алды да. Апа, айтсаңыз, ушу небереңиздин TikTokко кирип жылдыз болгону сизге жагып атабы? Жагат, Кудай буйруса. Силер окшоп жаркылдап иштеп жүрсө жагат. Башында сиз ийгиликтин TikTok тартканын көрүп кандай маани бердиңиз? Сиз каршы болдуңузбу? Биринчи каршы болгонбуз, андан кийин көрүп өткөндөн кийин. Сизге ким айтты, мисалы, балаң жылдыз болуп жатат, мына мону карасаң деп сизге ким көргөздү? Биз телефон аркылуу эле көрдүк. Телефон аркылуу эле көрдүңүздөр, Эгерде балыкчылык бир кыз менен таанышып калсачы? Жок. Андай рас. Балам өзүмөн алып келди. Өзүңүз эле алып келип бересиз, Таба албайм да кырдым. Бир эстегендериңизди. Эмне эстейм? Ава салкын түн ортосу, ай жары. Ай кой деп койгон. Ай кой деп. Бир жакшы ырсын кол чаап койбойбу, келиңиздер. Чыгармачыл эле айт деп айтат анан. Мен калмадым, алжып калдым. Кеткениз. Сагындырба сагынбайын, сени күтүп зарыгамын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, таригиңден кагылайын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, таригиңден кагылайын. Өткөн күндү эстедиңби, жүрөгүмдү үзбедиңби? Көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү. Көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү. Жолукканда тайсалыдайсың, сырымды мен айта албаймын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн, маралдайым аркардайым. Баракелде, мына чыныгы таланттен ушул жак. Сиз эмнеге айылда жүрөсүз? Сизде инсандар текин жакта сахнада жүрүш керек. Азыр кийиниңиз, мен сизди алып кетем. Ушу жубайыңыз эле кызганып чыгарбай койду го дейм. Сизде ушундай үйленен. Өзүңүз да аябай жаш көрүнүп келесиз. Сахнанын адамы экенсиз да. Мен ылдадым экен, жебекси сабай деп атам. Чындыгында абдан мен азыр баягы биз ийгиликке чалып атканда ойлоп аттык эле, балким жолдон келатып ийгилик интервью бербей калдым деп чалып коет го деп ойлоп атканда, сиздер мындай жакшы күтүп алат деп ойлогон эмесмин да менчи. Кудай сактайбы. Кудай сактайбы, Кудай сактайбы. Биринчи неберем бирдемеге жетилип атса кантип келбегиле деп айтабыз. Келе бергиле. Ийгиликтин кичинекей убагында ийгиликтин эмнеге шыктуу эле, эмне өнөрү бар эле өзгөчө өзүнүн? Чыгы деле жок эле, жоош болчу, билбейм, аркам эле көтөрүп жүрүп чоңойтком. Андан кийин муну кайдан таап алдым деп таң калып атпайм жанагыңарда. Жоош болчу өзүндөй. Канча балаңыз бар? 5 балам. Канча кыз, канча эркек? 3 кыз, 2 эркек. 3 кыз, 2 эркек. Кетти, сен нардыңа кеткенсиң. Жакшы болчубу? Анан сону. Нарынды кудалар жактыбы? Жакты. Өзгөчө салттын эмне салты жаккан жок жана эмне салты? Жок, баары эле жакшы. Баары эле жакты. Кызыбыз деле жаңы эле. Баары эле жакты. Болду. Анан ийгилик канчанчысы үй бүлөнүн? Эң кичиси. Экинчиси. Мындан кийин карындаштары, Кардаш биринчиси. Бунун улуу агасы эмне жумуш кылат ошондо? Байкеси болуп калат экен да. Канча жылкы?
Kız al ulu. Kızpı. Kız turmuşka Андан gel. кийин кичүү ошондо. Küçük kaldı. Ошондо эң биринчи келин буюрса ийгилик алып келет Oo, турбайбы? buyursa. 1-2 жылдан кийин үйлөнөм десе макул болор эмеспи? Boluz. Азыр деле макул болор. Men ölüp çarp geldi erele. Maçayın ölüp kalmasam. Жок ой, аман болуңуз сиз. Özümüne tanıdap durup verem balama Kuday biz. Кийинки суроону. Mavatasına dilem özümüz tanıdap alıp vergen biz de aksarıldı sorusu. Ошол мага кызык болуп жатат чын. Söyleştirmeye. Өзүңүз тандап алып келдиңиз беле? Ananın Анан жакты беле? Жалбай кеге. jaktı. Jakmasa da jaktıram da көпчүлүгү bir koy. Аны ийгиликке да өзүңүз эметип берейин деп атасыз Tanıdap беле? alıp verem özüm. Азыр мисалы биз өзүбүз тойдо да кызмат кылып калабыз. Ошондо сизге окшогон апалар айтып калат да, ушу баягы ак көйнөк кийип турмушка чыккан кызды көрсөк эле, баягы өзүбүздүн турмушка чыккан күнүбүздү эстей беребиз депчи. Анан сиз ошол турмушка чыккан күнүңүздү эстедиңизби? Сиз атам үйгө эмне менен салып алып келдилер? İyi aylanayın 53. yılı turuşka çıktı balgayda isimde kaldı. Gitti. Жок, сизди үйгө эмне менен алып келдилер? O ya ilgeri bizde degen jönüle uydu latene bizler de televizyonda görüp sar koş uzatып atkan. O şonday kılıp berçi. Ат менен алып келди. Ne o var? Канча ат менен алып келдилер? Oy bir elat. Adı şonday turmuş bolçu bizde bağımızda. Азыр ийгилик TikTok'то жалгыз тартып жаткандыктан ийгиликке барабар уже команда керек боло баштайт. Бул команда жанындагы чогуу тартылган, бирөө камера караган, чогуу бийлеген. Эгерде ийгиликке жардам бериш үчүн сиз ийгилик менен чогуу бийлегенге даярбысыз TikTok'то? Men be? Жок. Жок, монтип бийлебейсиз, ал жакта оңой эле движениялар. Oy çok bu. Сизчи Билалбайке? Bu lokal okşuş. Жок, мындай андай видеого эле тартылып тамашалуу сүйлөп эле. Биз ийгиликтин өбөлөсү менен тааныштык. Чындыгында абдан сонун адам экенсиздер. Көрүп алып биз абдан ыраазы болдук. Ушундай кең пейилдигиңиздерге, ушундай комакчылыгыңыздарга чоң рахмат. Чындыгында азыр Кыргызстан эмес, азыр Азияда СНГга чейин ийгилик таанымал болуп жатат. Ушундай баланы тарбиялап өстүргөн сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Анан бүгүнкү сыйыңыздарга да рахмат. Жанагы берген тамактарыңыздарды кайра салып бергениңиздерге рахмат. Ay salt bergendi koy, salt bergen, çay içkile gayra gir. Çıt, çay içkile. Ийгиликтин инисинен баштайт окшойсуз. Атың ким? Нурислам Нурислам, Сенки? Бакберген, Бакбергенсиң. Сиздики? Айназик, Айназик. Сенки? Менки Айжамал. Сенки да. Тамаша. Азыр ийгиликтин жолун жолдоп ким TikTok тартып атат? Мен. Канча подписчигиңиз бар? Подписчигим авамдыкына жетпейт, бирок азыр 230дай. Сиз айтсаңыз, азыр деген шайлоого 4-5 күн болбоду, анан агитация жүрүп эле ушул партияларга ишенип болобу? Болот. Кайсыл партияга ишенип атасыз көбүнчө? Өзүмчө. Өзүнчөчү. Сиз айта кетсеңиз, кайсыл партияны достойный деп ойлойсуз? Ал жакта ким иштейт? Oy bilbeyt. Ал жакта билбейт. Сиз айтсаңыз, азыркы жүргүзүп аткан бийликтин иши туура элеби же туура эмеспи? Туура эле деп ойлойм. Өзгөчө сизге жакканы? Ийгилик, сиз айтсаңыз, ушул бир туугандарыңызды эркелетесизби сиз? Чоң улусу болуп. Ооба. Биз ийгиликтин бир туугандары менен болдук азыр. Бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин биз чогуу TikTok тартабыз. Баштадык банда, келе биринчи мындай кылып алалы. Теперь баштадык. Кеттик. Бул деген достор TikTok үй бүлөсү болду. Андыктан ийгиликтин бир туугандарына бир кол чаап коелу. Жана ошондой эле ийгиликтин бир туугандарына да ата энесине да кол чаап коелу. Азыр биз ийгиликтин апасына келдик. Ушу ийгиликти төрөп баккан, ийгиликке мээримин арнаган, ийгилик үчүн отко дагы сууга да түшкөнгө даяр бул сөзсүз түрдө ата эне. Андыктан биз сиздерди көрүп алып абдан кубанып жатабыз. Чындыгында ушундай баланы тарбиялап өстүргөнүңүздөргө. Ийгиликти кайсыл жакта төрөдүңүз эле биздин көрүүчүлөргө да кызык болуш керек жана ийгиликтин өзгөчө башка балдарыңыздардан айырмачылыгы эмнеде?
2002 жылы 16 июнда төрөлгөн түптө эле. Анан жоош болчу, токто өзү үчүн чечкиндүү. 3-4 класска барганда ошо кородон сахна жасап, ырдап, бийлеп ойночу. Туулган күндөрдө обязательно бир концерт уюштурабыз деген эмеси бар. Азыр деле ушинтет, сахна жасайт, уюштурат. Анан малга деле көп чыгарбайбыз, аны анча-мынча эле тозуп кел, айдап келге эле барбаса. Ошо биз дагы ошо мал кайтарбайт. Ийгиликти көрүп, мына Волконский балдарды көрдүк да, мына ошо кара жумуш кылбаганчы. Аны ошо айылда жашаган менен бирок Волконскийлер деле жашайт турбайбы? Мына кара жумуш кыла албайт. Кара жумуштан мындай чарчап кетет, шылып, былтыр ден соолугун текшертип келсек, бир аз жүрөгүндө бар экен, ошон үчүн. Кара жумуш кылганга болбойт, Азыраак. Ошон үчүн өзүнүн кесибин туура тандап аткан турбайбы? Ошондой болот. Анан балаңыз көбүнчө сизди тарттыбы же жолдошуңузду тарттыбы? Сапаттары. Атасын тартты көбүнчө. Токтоолугу жакшы ырдагандыр. Анан келбети да окшош экен, Келбети да окшош. Анан биз сиздин жана жолдошуңузду ырдата алып чындыгында таң калдык, баягы эмеде билими бар кишилердей, баягы укмуш таза, жандуу ырдап, сонун ырдап берди да. Анан сиз ушу жолдошуңуздан кысканасызбы? Жок, көп деле кызганбайм. Анда алып кетерели Бишкекке. Биз бат эле ырчы кылып коебуз. Телевизордон эле көрүп калабыз. Ошо жанагы эл таланттары деген шайыр ырчыларга барып кошулуп ырдагысы келет, бирок ошо барбайт да. Ошого эмне түркү барганга же убакыт жок болуп атабы, же каражат жок болуп атабы, же балким байкен өзүнүн баягы кызыгы өзү тартынчаак го, ошондон барбайт башка. Эгерде барам дегендер барат да. Сиз дагы ырдайсызбы? Жок, ырдабайм. Ошондо турмуш курганыңыздар канча жыл болду? 21 жыл болду. 21 жыл болду, 21 жылдан бери ушу Зууракан апа менен чогуу жашайсыз. Чогуу жашайбыз. Мен апаны көрүп алып аябай таң калдым, мындай апа менен отурган аябай кызыктуу экен да. Ишо мындай чувство юмору да аябай күчтүү экен, көп нерсени сразу жакшы кабыл алат экен. Мындай сизге деле мындай кызыктуу болуш керек, ушул 21 жыл кайненеңиз менен жашаган. Убакыт билинбей өтүп келатат, жакшы. Сизди күлдүрөт болуш керек көбүнчө. Энем чай ичип баштаганда бир эмелерди айтсак, күлүп, каткырып отуруп чай ичебиз балдар менен. Каткырып отуруп чай ичесиздер. Жаңы сиз келин болуп келгенде урушчу эле Зууракан апа. Зууракан апа бизди урушпаңыз, сыр болайын. Урушчубуз. Анчалык деле келин жаңы келгенде өзүнө эме кылат да, таптап үйрөтөт, үйдө мындай болот, андай болот деген шарттар бар, ошол ар бир үйдүн шартына көнүш керек. Сиз ийгиликке кандай кыз алып бересиз? Сизге кандай келиндер жагат өзү? Алып берейин деген оюңуз бар да эми? Өзү тандап келди көрсөтсө, ыймандуу, маңдайы жарык, жакшы кыздар туш келсе экен деп тилейбиз. Келиниңиз да TikTok'та отуруп калсачы? Келиниңиздин эмеси дагы, апасы да TikTok'та отурса, атасы да TikTok'та отурса, анан алар айтса биздин кудаларыбыз да TikTok'ко кирмен сайын биз кызыбызды бербейбиз десе, сиз TikTok'ко кирип белеңиз? Жолдошуңуз менен. Балаңыз үчүн. Бала үчүн жасайт болушубуз керек, турмуш көргөзбөсө. Анда Алмагүл апа сизге чоң рахмат, бар болуңуз, ушундай уулду тарбиялап өстүргөн. Сизге да миңдеген алкыштар болсун. Ар дайым биз ийгиликтерден жалаң ийгиликтерди күтөбүз. Сөзсүз түрдө чакырсаңыздар, бир сөзсүз түрдө кандайдыр проблема болсо бизге айтсаңыздар болот. Биз бардыгын ийгилик баягы ушул кыргыздын баягы кичине болсо да кыргызды таанытып аткан үчүн биз ийгиликке колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз. Камераңа карап жылмайып коюңуз. Мына урматтуу достор, ушинтип биз ийгиликтин үй бүлөсү менен тааныштык, ийгиликтен да бере турган суроолорубузду бердик. Анан биз ийгилик эмне калакчыбыз? Ийгилик деп өзүң атыңда жакшы коюлуп тур. Эгерде сен бир нерсени баштадыңбы, ошол нерсе менен дальше кетишиң керек да. Ийгилик сага азыр сен чыгармачыл болуп аткандан кийин тартпай эле койчу, бунун эмне кереги бар, тигиндей мындай деп жаман сөз айтылышы мүмкүн. Бирок антип айтылгандардын бир 100%, 10% болушу мүмкүн да. Бул нерсени сен сөзсүз түрдө күтүшүң керек. Ошондуктан сага ийгилик каалайм, эч качан чөкпө, дагы мындан дагы өс. Эң негизгиси баягы мындан дагы жакшы өсүп, ушундай бир чоң ийгиликтерге жетишем десең, эң негизгиси ийгилик, сен китеп окушуң керек.
Сен китеп окусаң, сен баарына жетесиң. Андыктан главный ичпе, чекпе, өзүң эле ичпей эткенсиң, чекпей эткенсиң. Андыктан сага совет берерим ошол. Бизден улуу сен агаң катары. Сага ийгилик каалайбыз. TikTok'ту жарып бер. Ал эми биз дагы да болсо ийгиликке телефон алып бергенге аракет кылалы. iPhone деп уже обещать этип койдук. Демек iPhone'ду күтүшү мүмкүн. Ошондуктан чогултуп берели достор. Мен сиздерге ишендим. Сиздерге да келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Биз көлгө келгенибизге өкүнгөн жокпуз. Анткени биз эң сонун үй бүлө келиптирбиз. Биз чындыгында мындай бизди жакшы сыйлап, жакшы маанайда тозолот деп ойлогон эмеспиз. Эң негизинде эң бактылуу үй бүлө жана мен бул инсандарды көрүп абдан өзүм да бактылуу болуп жатам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бизди ушундай жакшы маанайда тозолганыңыздарга ийгилик деп да жакшы ат коюптуңуздар. Буюрса баарыңыздарды ийгилик каптап жүрсүн. Зурахан апа, красавица да коелу келе. Жакшы калыңыздар, бар болуңуздар анда. Жакшы туруңуздар. Я вас скучаю, апа. Апа, давайте чай ичебиз буюрса.